İkincisi, siz de iki mesele ayttınız. Musulman emes өлkөнү үчүн, ошондой эле мусулман эмес адамдарды бир куткаргандыгы үчүн деп шейит болобу. Шейит болуу үчүн албетте биринчи кезекте адамда ыйман болуу шарт. Анткени адамдын эң чоң жакшылыгы бул ошол Кудайды тааныгандыгы. Мисал үчүн карап турсаңыз, бир мисалда бир адам бар, ааламдын бардыгына жакшылык кылат дагы, бирок ата-энесин тааныбайт, ата-энесине урматтабайт, ата-энесине жакшылык кылбайт. Эгерде бир адам ата-энесин урматтабаса, атасын жака бир чап, энесин көчкө бир тебе турган болсо, бул ааламга кылган жакшылыгын бардыгын кокоту арзубай кылат деп айтабыз. Ошол сыяктуу эле бир адам канчалык көп иш кылбасын, бирок ошол өзүн жараткан, жоктон бар кылган, өзү эмес ата-энесин, деги эле ошол Адам алейхисаламга чейинки бардык ошол өзүнүн ата бабасын баарын жараткан, жоктон бар кылган, рызкы берген Аллах Тааланы тааныбаса, анда мунун калган жакшылыктар ушунун астында шонешпей калат деген маани келип чыгат. Ал эми жанагы орус жигит же жанагы ошол жанагы эмелер түрк жигит боюнча булардын түрктү мусулман экенин билдик. Ал эми тиги орус ал деле мусулман болуп ыктымалы бар. Ал ошол адам эгерде Кудайды чындап таанып, Кудайдын бар экендигин, бир экендигин билип, ошол Мухаммед акыркы пайгамбар экендигин билсе, бул чындыгы мусулман болот. Аны биз балки мусулман экендигин билбей калышыбыз мүмкүн. Балким биз аны мусулманча эмес, тартиптүү көмүп койгон болушубуз мүмкүн. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө ал мусулман болгон болсо, эч кандай анын зыяны тибет, бул шейит болуп кете берет. Анткени динде улут деген түшүнүк жок. Ар бир улут мусулман болгон болсо, Кудайды тааныган болсо, ат-тасдиқ бил жинан, жүрөк менен ишене турган болсо, анда бул чындыгы мусулман эсептелет. Бул боюнча Ал-Васияда, Али Мутааллимде, Фиккул Акбарда Мулла Азирет Абу Ханифа имам ушинтип бизге баса белгилеген. Биз дайыма жакшы күмөн кылган жакшы көрөбүз. Эгерде бир адамдын ыйманы жок кеткен болсо, анда ошол артында калган даң аза даң кошулган жетиштүү болот да, ал эми кыяматка барганда ал шейттердин катарына кирбей алат. Шейит болуу үчүн Кудайды таанып, чын жүрөгүнөн Кудайдын бар экендигине, бир экендигине ынанган болуш шарт, урматтуу бир тууганым.